Жалпы көршілер салам айтамыз, урматтуу көрүүчүбүз. Газеттеги маегибиздагы мынакей сөздөрдү сиздерге тартууланып аста турабыз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрө каалайбыз. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты, ынтымак командасынын мурунку жетекчиси Дастан Арысбекович. Ассаламу алейкум. Саламатчылык. Жакшыбы? Аман эсенсизби? Рахмат. Эсогуңуз жакшыбы? Шүгүр, Эмир мырза, инем. Биринчиден жалпы ушул көрүүчүлөргө жагымдуу ушул эфирди тартууга мен ойлоймун, жакшы болот го деп буйруса. Анан сизге рахмат, ушинтип убакыт бөлүп интервью алып жатканыңызга, ишиңизге ийгилик каалаймын. Баардыгыңыздарга салам. Ошол учурда биз сизге да ыраазычылык билдиребиз. Барып алыңыз. Буга чейин көкбөрүчүлөр менен бир канча жолу маектешкенбиз, маектерди чыгарганбыз. Анан аларды чындыгында бүгүнкү күндүн баардык көкбөрүчүлөрдү, бир эле маектешкен көкбөрүчүлөрдү эмес, жалпы көкбөрү ойногон, ат үстүндө жүргөн жигиттерди мен азыркы күндүн баатырлары деп бир өзүнчө бир мүнөздөмө өргөндөрдү. Ошол эле учурда эл арасынан да угуп калган сөздөрүм бар да, азыркы күндүн чыныгы баатырлар ошолор экен депчи. Баатыр мүнөздөр экен. Мурунку баатырлар кандай мүнөздөмө өрүлсө, так ошол мүнөздөр азыркы көкбөрүчүлөрдө бар экен дегенчи. Өзүңүздө кандай мүнөздөмө өрөсүз ошол көкбөрүчүлөрдө? Рахмат сурооңузга. Эмир мырза, мындай да, бул көкбөрү оюну баягы ата бабаларыбыздан калган улак деп коет да. Улак оюну бул биздин мурас катары калтырып кеткен бир улуттук идеологиялык бир оюн да. Бул эми бизде каада салтыбызда көп улуттук оюндарыбыз бар да. Анын ичинде бул көкбөрү улак оюну бул ата бабаларыбыздан калган бир мурас катары бизге таштап кеткен оюн да. Бул келе жаткан. Кыргыз улуту качандыр бир кылымдарда жаралган да, пайда болгон, ошондо бул оюнда пайда болгон да, көкбөрү. Анан бүгүнкү биздин жашоо турмушубузда эң ыйык болгон, улуу болгон биздин баш мыйзамыбыз конституция мыйзамы бар да. Биз ошол конституциянын алкагында бүгүнкү күндө кыргыз мамлекети жашап келет. Ошол конституция кабыл алынганда, ал жерде да бар да, атайын берене жазылган, ошол улуттук өзүбүздүн каада салтыбызды, адеп акылабызды сакташыбыз керек да. Ошонун ичинде бул улуттук каада салт дегенге ошол биздин көкбөрү оюнубуздай кирет да. Мына бүгүнкү күндө биз ошону калыптандырып, жана улуттук көкбөрү оюнубузду элге тартуулап келебиз. Урматтуу Каракол шаарынын тургундары, жалпыңыздарга кулактандыруу, кулактандыруу, кулактандыруу. Мындай эмоция бир гана Караколдун аш лампасын жегенде жана Караколдун жергиликтүү тургундарына эң бир сонун акцияны колдонуп, сайманын 580 сомго зымдуу үй интернетин үйүңүзгө койдурганда гана чыгат. Демек, сиз ушундай эмоцияны өзүңүзгө тартуулаңыз жана жакындарыңызга толук үй бүлөңүз менен бир ай бою болгону 580 сомго колдонсоңуз болот. Сонун бекен? Кыргызстанда сайма зымдуу интернети республиканын дээрлик бардык ири жана чакан калктуу пункттарында жеткиликтүү. Биз сиздерди туруктуу жана жогорку ылдамдыкта интернет жана акыркы муундагы телевидение менен камсыздоо максатында колубуздан келген күч аракетибизди жумшайбыз. Сайма телекомго туташыңыздар. Ооба достор, Саймага туташыңыз, анткени секундасына 100 мегабитке чейинки чексиз интернет жана ошондой эле акыркы муундагы интерактивдүү телевидение жана кинонун мыктысын жана жаңысын сиз үй кинотеатры Старт, Премьер, О кинодон көрө аласыз. Жана ошондой эле телеканалдарды онлайн башкарса болот. Жана YouTube'ду телевизордон көрө аласыз. Достор, мунун бардык айына болгону 580 сом жана ошондой эле ТВ приставка сизге белек болуп берилет. Андыктан 2023 жылдын 30 ноябрына чейин гана акция уланат. Туташыңыз, шашылыңыз, кошулуңуз. Ал эми экинчиси жана сиз айтып аткан ошону оюнга, ошол оюнду кызыктырган, ошол оюнга катышкан, ошол оюнда улак тартып чабып жүргөн жигиттер боюнча да, улуттук бүгүнкү күндө баатыр деп атпайсызбы? Туура айттыңыз, мен бул сөзгө кошулам да. Бул эми көкбөрү оюну эр жигиттердин оюну деп бекер айткан эмес да. Бул оюнду көрүш өзүнчө бир кызыктуу нерсе, мындай көрүш, суктанып көрүш, адреналин, мындай айтканда адреналин. А бирок ошол оюнга катышып өзүнүн ойногону бул таптакыр башка нерсе да. Эми Кыргызстандын бардык жигиттери мен ойлоймун, ат үстүндө минип жүргөндү жакшы көрөт, мингенди билишет. Ал эми ушул оюнга токтоло кетсек, көкбөрү оюнуна, буга эми
саналуу гана жигиттер гана барат да. Демек бул ошондо улуттук оюнду даражалап кыргыз элине дүйнөгө тартылаган жигиттерибиз сиз айткандай эле эр жүрөктүү, жүрөгү бекем, духу бекем, күчтүү жигиттер деп мен айтып кете алам. Ошол күчтүү жигиттердин арасында сиздин буга чейин ынтымак командасын жетектеп келгениңизди билебиз да. Анан 12 балаңыз бар эле. Баатырлар. Бүгүнкү күндө аларды 12 балаңызды бойго жеткизип, табына келтирип, мына эми алардын бири баягы атасына кызмат кылардан деп коет го кыргызда. Атасына кызмат кылып, алардын эмне ордун колдоно ала турган кезде анан өткөзүп берип койгоңуз кандай болот? Эми әрине мен туура 3 жыл мурун ушул Талас облусунун Көкбөрү федерациясын, ошондой эле ынтымак командасын мага өткөрүп ошо беришкен бизге чейинки жетекчилер. Анткени алардын да ошо мөөнөт сүрөсү келген да. Анткени ошол мөөнөт сүрөсү 3 жыл деп ошол уставта, мындайча айтканда, положенияда каралып калганда, ошо федерациянын жетектөө Талас облусунун жана ынтымак командасын алып жүрүү бул 3 жыл деп мөөнөт көрсөтүлгөн. Ошого байланыштуу менин да мөөнөтүм мына толуп калды 3 жыл. Анан эми ошого уставка баардык нерсеге баш ийип, менин да мөөнөтүм келгенден кийин бул орунду мындай кучактап жатып калбай, өткөзүп бергенге туура көрдүм да. Баягы кыргызда жакшы сөз бар. Ээси келсе, бээсин бер дейт да. Анан кийинки жаштарды мына өсүп ошону жетектейбиз, алып кетебиз. Дагы жаңы идеялар менен, жаңы тактикалар менен дагы ушул ынтымак командасын ошондой Талас облусунун Көкбөрүсүнүн дагы күчөтөм деген жаштар көп экен. Мына ошолорго өткөзүп бердим. Сүйүнүч менен, әрине. Бирок ушуга чейин 3 жылдык мөөнөттө мен жетектеген учурда жаралган ийгиликтерди мына эми айтпасам да сиздер жакшы билесиздер. Бул тармакта кызыгып жүргөнүңүздөрдү биз билебиз да. Көп жетишкендиктерге жеттик. Биринчиден әрине ошол Кудайдын буйругу менен, экинчиден ошо өзүбүздүн аракетибиз менен. Аракет кылган жерде берекет бар дейт да. Ошо тырышып, жүрүп, ошондой байгелерге жеттик. Мисалы айтып кетейин, ошол мен 21-жылы кабыл алдым. Ошол ынтымак командасын кабыл алганда, ошодон бери бүгүнкү күнгө чейин чоң Кыргыз мамлекетинин деңгээлинде 10 оюн өткөн экен. Жылда Кыргызстанда 4 оюн бар да, атайын бекитилген. Баягы өкмөттүн буйругу менен распоряжениясына бекитилген 4 оюн бар. Бул Норуз, 9 Жумай, эгемендүүлүк күнүндө президенттин кубогу, анан кийин жылдын этегинде облустар арасындагы чемпионат. 4 оюн бекитилген да. Ошолордун баардыгын кошуп келгенде 10 оюн болгон экен да. 10 оюндун 7-оосуна биз 1-орун менен алтын медаль менен жетишиптирик. Калган 3 оюнда 2-чи болуп калдык, анан 3-чү болуп ошондо жетишкендиктерге жеттик да. Чоң эмгектерди кылдык. Жалпы командабыз менен, жетекчилер менен, Талас облусунун аксакалдардын батасы менен, элдин колдоосу менен, жанагындай демөөчүлөрдүн колдоосу менен, күйөрмандардын колдоосу менен биз ошондой жеңиштерди алып келдик да, элге тартууладык. Анан 12 баатырым әрине алардын орду башка, баягы спортчубуз. Алар ошондой оюн көрсөттү. Болгону биз аларга болушунча шарттарды түзүп бердик да. Болушунча шарттарды түзүп бердик. Калган оюн таласында алар өзүнүн ошо бизден алган шарттардын негизинде, биз колдоо берген негизинде жакшы оюн көрсөтүп, ушул ийгиликтерди жаратты. Анан әрине мунун артында чоң эмгек жатыр да. Жөндөн-жөн келип калбасаңыз керек да жетекчи болуп. Демек сизде кызык болгон. Мен өзүм башка спорт түрүнө мындай бала кезимден күрөш, ММА ошондой спорттун түрүнө өзүм ашыгып жүрөмүн. Ошого кызыгам да. Анан улуттук оюн көп көрүүнү мындай маалымат каражат булактарынан, телевизордон көрүп койчук. Анан ушул Кара Бура районунун жетекчиси бар болчу, Аскат деген энебиз. Кийин ал мага жардамчы болуп келди да. Ошол Кара Бура район федерациясын жетектеп калган да, Көкбөрүнүн. Анан ошол энем келип мага кайрылып калды. Дастан Арсыбекович Байке, өзүңүз ушу Кара Буранын колуна болгондон кийин ушу Кара Бурадан ушундай команда чыгып атат, Кара Бура командасы. Жогорку лигага ойногонго шанстар болуп атат. Анан ошого сиздин бир материалдык, моралдык жактан жардамыңыз керек болуп атат дегенден кийин
2019 жылы мен аралашып калдым. Жардам берип. Эмне болуп экен биякта, Анан барып ошол атка кызыгуум өтө күчөдү да. Аттарды көрүп, жана улай ойногон аттарды көргөндө ушунчалык жүрөгүм менен берилип, ошол аттарга мындай суктанып, анан ат алып, ошолорго кошуп бердим ойносун деп. Анан жанагы жүрөгүндө, көзүндө жалы бар жигиттерди көрүп, улакты тартып жаткандарын көргөндөн кийин башоту мен ушул оюнга аралашып кеттим да. Анан ушу командага Кара-Бура району командасына жардам берип, мен Аскат Инибиске жардам берип отуруп, жогорку лигага Кара-Бураны чыгардык ошондо. Анан ошентип жүрүп, анан бир күнү эле 21-жылы ошол Талас облусунун федерациясынын жетекчиси Жылдызбек деген инебиз, ошол ТМА командасында түптөп алып жүргөн инебиз келип айтып калды. Байке, ушундай менин мөөнөтүм бүтүп атат. Сизге бир ушундай бир кайрылуу жасайын дедик элек. Мен ойлойм, сиз жок деп айтпайсыз. Бул сизге жетип турган көзүбүз, сизге жетип турат ушул ишти алып кетет деген оюбуз бар деди. Анан кайрылууга десем, ошо ынтымак командасын, анан Талас облусунун федерациясын жетектеп бербейсизби? Аксакалдар да суранып атат, сизге ишенебиз деп. Анан мен айттым, мен эми бул системага жаңы мындай көрүп атам, кызыгуу иретинде. Бирок мен түп тамырынан билбеймин. Анан кандай болуп калат? Эртең мен алып алып, ушул силер ушул мээнет жасаган ушундай жемишиңерди мен артка тартып койсом, уят болуп калабызго. Мен уят болом, силер уят болосуңар, кандай жетекчи, кандай федерациянын президентин алып келип алган деген сөздөрдү айттым. Чоң жоопкерчилик. Чоң жоопкерчилик да бул жердечи. Анткени артында бир облустун эли карап турат, көрөрмандар карап турат да. Ошонсом, жок байке, биз сизге ишенебиз. Мына Кара-Бура районуна жардам бердиңиз эле. Мына Аскаттын командасы ушул биринчи лигадан жогорку лигага жетип, жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп атат. Ошонун артында сиз да барсыз депчи. Сизге ишенебиз деп. Анан мен ойлонуп көрөйүн десем, 21-жылы ошо Таласка чакырып калышты. Бир мероприятие бар, иш-чара, келип катышып бербейсизби депчи. Анан мен оюмда жок эле ошол шаардан чыгып Таласка барып калсам эле аксакалдар чогултуп бир жерге чай уюштуруп коюптур. Ошол жерге мындай эле бетиме эле айтып коюшту. О, сизди чечтик деп баягы калпак чепкенди кийгизип, колума камчыны карматты эле. Анан мен ошончо аксакалдар тургандан кийин баягы жетекчилер, мурунку жетекчилер мага ишеним көрсөтүп аткандан кийин мен бир аз жок деп айта албаган жокмун да. Баягы ырыс кесил кылып койбойн деген ой менен. Анан алып атканда өтө коркунуч, жүрөгүмдө баягы чоң милдет бар экенин билип туруп, сезгендим да, мындай эмне болуп кетет депчи. Бирок алдым. Алып анан кийин бир 6 ай көнө албай жүрдүм. Бuyakta саясатта жумушум бар, парламентте жумушум бар. Таласка барыш керек болот. Бул жерде баягы сарайларга барып, аттарды түгөлдөш керек. Сборго келген балдарды тосуп алып, аларды жайгашыш керек. Маселе көп да, жумуш көп. 6 ай бир аз мындай көнө албай жүрдүм. Анан кийин эле баш оту менен кирип кеттим. Бардыгына жетишкенге убактым да табылды. Анан кийин жанагы элдин колдоосу менен, Кудайдын колдоосу менен анан ысымыла деп туруп ишти баштадык. Баштаганда деле ошол 2021-жылы 31 август президенттин кубогу оюн болуп калды. Бирок ага чейин жана Хабиб деген биздин баягы ММА'да мушташып жүргөн звезда бар го, бул ошол Дагестан улутунан чыккан. Ошол Кыргызстанга келип калды да. Сый урмат менен келип калганда, анан кийин эң биринчи ошонун элесине, ошого арнап атайын федерация, урматын арнап федерация, республикалык федерация көпкөр оюн уюштуруп берели деп анан кийин байге сайганда, анан эң биринчи мындай айтып атканда пробный деп коебуз го, оюн ошол жерден башталып жеңишке жеттик. Анын артынан кийин эле бир 20 күндөн кийин 31 август президенттин кубогуна чыгып калдык да, финалга чыгып оюн көрсөтүп, айрдан жеңүүчү болуп биринчи орунду алгандан кийин мага ошончолук сезим болду, күчтүү сезим. Дагы күчтөчү керек экен, дагы жеңиштерге жетиш керек экен. Биздин жанагындай айткандай соперниктер өтө күчтүүлүгүн көрдүм да, бул ошол атаандаштыктарды. Ошол убакта азыркы убакта Достук, Сары Өзөн, ал убакта жана Алато деген команда Жалал Абад облусунан беле ошо чыгып жүргөн. Аларды көрдүм да, күчтүү экенин, ошончо аттары да, балдары да күчтүү экенин көрүп, биз да жөн отурбай кой дагы көп аракеттерди кылалы деп ишти баштадык. Балким көрүп калып жүрсөңүздөр керек.
биз оюн алдында чыгарда ушу бата берип балдарды чыгарабыз да. Эми ага чейин көп ушу балдар менен акылдашабыз, аларга ден соолук карайбыз, алардын мындай бир аз кырсыктап калса алып барып ооруканага жаткызып, аларды даралайбыз. Бирок оюн чыгаардын алдында биз бата беребиз да. Ошо батаны мен өзүм берип жүрдүм. Ар бир оюнда бата берип атканда эң биринчиден ошол 12 балбандын ден соолугун тилейбиз. Кудайым жараткан ушул оюнда ушул 12 балбаныбыздын оюнунда бөдө кырсыгы жок, аман эсен ушул оюндан чыксын, аттарыбыз мүдүрүлбөй ушул оюнду жакшы көрсөтсүн деп туруп, мына ошондой бата беребиз да. Кудайдан биринчи биз ошо балдардын ден соолугун тилейбиз. Анткени бул оюн бир аз көрүп атасыздар, өтө кызыгуу иретинде катуу жүрөт. Аттар урунат, балдар улак эң жатканда ар кандай нападениялар болуп, балдар ошо сүзүлөт. Ошондо балдардын ден соолугун тилейбиз да. Бул жоопкерчилик бизде. Бир жери кырсыктап калат, тизелери, чыканактары, баштары, аларды жумалап кийин больницага жаткызып, лечение алдырып, анан кайра оюнга чыгарабыз да. Бул эми көчөгөн арты да. Муну көрөрмандар эл билбейт да. Бирок бизде ушундай көп чоң маселелер бар. Бирок оюнга чыгып атканда Кудайдан ошону тилеп чыгарабыз балбандардын. Баягы ошол оюнга ушунчалык берилген биздин батырлар, балбандар аны унутуп коет да. Жана лечение бүткөндөн кийин унутуп коюп, кайра эле ошол оюнга кирет. Бирок мунун баардыгы эмнеден турат? Ошончо элге, көрөрмандарга оюн тартуулагысы келет да. Алардынчы. Бул чоң мээнет. Элдин кызыгуусуна, элдер ошону көрсүн, сүйүнсүн, баягы оюнга келип көрүп атканда ушунчалык баягы ар бир адамда чогулуп калган бир стресс пайда болот да. Мына мен мындай көп байкадым. Баягы түз эфирден көргөндөр болот, оюн учурунда келип көрүп аткандар болот. Жана кыйкырык, сүйүнүч менен кыйкырганда адамдын баягы чарчап жүргөн стресстери чыгып кетет ошол моментте. Ошо жеңгендиги үчүн ыраазычылык билгиземин. Анан ошол моментте баягы акыл сөздөрдү айтабыз. Эми балдар, бул жеңиш түбөлүктүү жеңиш эмес. Бизде эртең дагы оюн бар. Эртең болбосо дагы кийинки турнирлерде оюндарыбыз бар. Силер көп мактанып кетпегиле, көкөлөп учуп кетпегиле. Баягы кыргызда жакшы сөз бар го, канчалык ийилсең Кудайым ошончолук берет дегенчи, ийкемди бололу. Баягы өзүңөрдү мындай жылдыз катары сезип албагыла. Бул оюн. Оюндан аман эсен чыккан үчүн биз ошого сүйүнөлү. Аттарыбыз аман эсен чыкканга ошого сүйүнөлү. Анан кийин эртеңки оюнга болгон машыгыбызды улантабыз. Ошол күндөн башталат. Ошол күндөн башталат эртеңки. Болбосо чемпион боло турасыздар. Эртеңки боло турган турнирге уже пландарды түзөбүз. Кайсы аттар жарайт, кайсы травма алып калды. Анан балдардын эмнеси кемчиликтери бар, бирөө бутум деп калат, бирөө башым деп калат, бирөө колум деп калат. Ошолордун баардыгын ортого салып, анан кийин эртеси күнү дароо эле иш жүрөт. Биз жеңдик деп эле майрамдап кетпейбиз. Дароо ошону ошол сааттан кийин эле уже кийинки оюндарга, турнирлерге пландарыбыз түзүлөт. Балбандарыбыз да тандалып алынып, ынтымак командасына. Тарбия биринчи жагы, ичкиликке, жаман жакка барбоого, ал моралдык жактан да биз тарбиялайбыз. Чын эле, ошол. Айылда жүргөндө силерге канчалык кичүүсүдө, улуу аксакалда сый урмат көрсөтөт, ошону көтөрө билгиле. Баягы кыргызча айтканда көбүп кетпегиле, учуп кетпегиле. Моралдык жактан да тарбиялайбыз. Ийилчик болгула. Ар бир кичүүсүнө да, улуусуна да түз мамиле жасагыла. Силерди ар бир көчөдөн, көргөн жерден талассыздар, силер менен сыймыктанат. Анан өзүңөрдү туура эмес жол менен бир аз ушу мындай жылдыз болуп алып көрсөтүп койсоңор, силер өзүңөр мындай жаман иш кылып коесуңар деген баягы моралдык жактан да балдарды тарбиялап турабыз. Командага жаңы киргенде деп мисалы Нуржандын айтканы болчу, Өмүрбектин айтканын угуп калгам. Анан жаңы киргенде жөн эле жүрөбүз, жанда эле жүрөбүз, атын жетелеп койгонго сүйүнчүбүз. Алар менен бир командада болгон, оюн талаасына чыкпасак дагы бирок жанда жүргөн биз үчүн сыймык болчу депчи. Кандай критерийлер каралат мисалы тандалаарда? Бул өтө жогорку деңгээлде таңалат да, ынтымак командасына оюнчуларчы. Жана жылда бизде ушул башталат Талас облусунда. Биринчиден айыл өкмөттүк деңгээлде аралык улак оюндары болот. Айыл өкмөт. Ал бүткөндөн кийин анан кийин Таласта 4 район болсо, 4 райондун деңгээлиндеги чемпионат болот Тайгазанда. Анан ошол оюндарга мына катышып жүрүп, ошол жердеги результат көрсөткөн балдардан ынтымак командасына акырын кошо баштайбыз. Жаш балдарды. Анан ал жаш балдар келгенде де 1-2 жыл ынтымак командасында
жакта ойногон оюнун көрсөтө албайт. Анткени биякта деңгээл башка да. Анан ошол балдар келип туруп, жана ат жетелейт, аттын бас майлын тартат, атын тазалайт. Баягы тренер айткан учурда чык деген жерге чыгып барып оюнун көрсөтөт, ошентип жүрүп бышат. Мисалы Өмүрбек ошентип бышты. 20-жылдан бери келип отуруп, Өмүрбектин деңгээли мына бүгүнкү күндө эл өзү деле тараза, сиз да жакшы билесиз, деңгээли мына бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр. Ал ошентип мына бышып, ушул деңгээлге жетти. Эми Нуржан булар мурунку ошол ынтымактын мыкты оюнчулары бүгүнкү күндө оюн көрсөтүп атат. Эми айтып отурсак көп мына Майрамбекти достук командасына ойночу эле. Менин учурунда келип, кайра ынтымак командасын алып, жакшы жыйынтыктарды көрсөттү. Мына коргоочу Ерлан, Дастан, Тойчу деген айтып отурсак көп. Биздин эми 12 баланы мактасаң өз-өзүнчө убакыт көп кетет. Мен бардыгына ыраазымын. Ар ким өзүнүн позициясын ынтымак командасынын 12 оюнчусу мыкты деңгээлде көрсөтөт. Анан арине кемчиликтер болуп калганда биз акылдашып, экинчи андай кемчиликти кетирбеш үчүн аларга менен тренер менен кошо, жетекчилер менен кошо ошондой насааттарды беребиз да, ошондой. Көкбөрүчүлөрдөн угуп калганым бар, бир эле ынтымак командасынан эмес. Көкбөрүгө ушул жогорку лигада чабып жүргөн, аты чыгып калган убакчылардан эле. Жетекчи тараптан бул төлөнчү гонорар бул таптакыр башка дейт. Бул таптакыр башка, бирок андан сырткары колдоо көрсөткөнү мына мындай кылып колдоо көрсөтүшөт. Үй бүлөбүзгө мындай кылып жардам беришет. Ооруп калсак дары-дармегибизге чейин көтөрүп беришет. Керек болсо айдаган унаабызга чейин алып беришет деп жана чындыгында жетекчиликке ыраазычылык иретинде айтылган сөздөрдү далай уктум. Анан сиздин атыңыз дагы ал жакта айтылган болчу. Эмес бир канча жыл болду. Рахмат иним, эми бир аз жооп берейин, мындай ойдо жок болчу. Кенен айтыңыз. Эми бизде Кыргызстанда көпкөр оюну күндөн күнгө күчүп атат да. Жаңы командалар түзүлүп атат. Жогорку лига, биринчи лига дегендей. Анан жогорку лиганын көптөгөн командалары, клубтук командалар бардыгыбыз эле баягы мыкты оюнчуларды издейбиз да. Аны таластык, чүй же жалаба тоштук деп карабайбыз. Ошо жакшы оюнчу болсо ошону баягы контракт түрдө чакырып алып, контрагын төлөп туруп, ошо командага чаптырганга аракет кылат. Бүгүнкү күндө мисалы достук командасында карасаңыздар кандай таластык жигиттер, чүйлүк жигиттер, оштук жигиттер чабып, достукту достук кылып жүрөт. Күчтүү. Мына бүгүнкү күндө жаштык командасы Жалал Абад облусунан чыгып атат мыкты. Сары Өзөн бул тарыхы бар өзүнчө командада. Анан ынтымак командасында 12 бала тең бүгүнкү күндө таластык балдар да. Бирок мыкты балдар. Анан кийин башка клубтун жетекчилери, президенттери ошо биздин балдарды алып кетебиз деген аракеттери да көп. Башка клубтан бир келишим менен бир сунуштар түшсө, ал бала биринчи өзү чечет да. Барсамбы, барбасамбы. Анан экинчиден жетекчи менен ошол команда акылдашат, мисалы мен менен акылдашат. Анан сурайсың да, эмнеге кетип атасың депчи. Эмнеге кетип атасың ошол командага десең, Дастан Арсыбекович ушундай бир аз шартым туура келбей атат, мага үй бүлөлүк шартыма ушундай бир аз тиги команда контракт берип чакырып атат, могу позицияда чаап бер деп. Анан айла жок ошол жака бир барып 1-2 жыл чаап келсемби, үй шартым же үйлөнөт элем, же үй шартыма ушундай каражат маселеси керек болуп атат деп кайрылат. Сураганда айтат ошонучу. Анан кийин мейли бар бер деп койсоңдар болот, бирок ушунчалык жакшы оюн бышып турган оюнчуну башка жака кетип калып, анан эртең сага каршы чабып, сени утуп атса, эң обидный ситуация ошол да. Туурабы? Анан жок кел дейсиң да, анан кийин макул деп алардын оюн угуп, анан баягы өздөрүнүн оюндан чыккан алардын көйгөй маселеси бар да көкүрөгүндө. Анан ушул маселени чечип берсеңиз, менин турмушум оңолот, жардам болот, мага жардам болот дегенден кийин, анан жана контракт маселеси көтөрүлөт да, анан кийин ошол маселе чечилет. Чечилип, ал да тынч болуп, улак чапканда тынч чабып, үйдөгү көйгөй маселесин ойлонбой туруп, чапкандай кылып туруп, аларга ошондо шарт түзүп берип аттык. Муну кылбасаң да, кылсаң да боло турган нерсе бүгүнкү күндө, анткени улактын деңгээли ошого жетти. Мисалы, Европада футболдун деңгээли ошондой болот, мыкты оюнчуларды башка клубтар сатып атат. Ошондой деңгээлге бүгүнкү күндө улак жетип турат да биздечи. Андан кийин жанагы ар бир оюнчу менен ушундай түз отуруп, кеңешип,
алардын көйгөй маселесин чечип, алар да баягы көңүлү ток болчудай кылып, аларга ошондой шарт түзүп берип коебуз. Анан каражат маселеси бизге да оор болот. Биз да ошол сырттан демөчүлөрдү издеп, досторду издеп, бир туугандардан ушундай каражат маселесин чогултуп, алардын колуна берип, турмушуңду оңдоп ал деп туруп, анан ынтымак командасына алып калган күндөрүбүз бүгүнкү күндө бар. Көрдүңүзбү? Унааларды алып бердиңиз. Унааларды бул өзүнчө, бул баягы баягы бала ошончолук оюн көрсөтүп атат, анан көчөдө жөө жүрбөш үчүн анда тирчилиги бар. Анан жүрөктөн чыккан белекти алып күлүштү кармап колуна берип аттык. Мына сен ушундай мээнетиң зор, сага белек болсун деп унааларды берип, четтен берип келип аткан, аны баягы бардыгы эле билет, жашырыштын кереги жок. Балдарыбыз унаалуу болгон учурлар, күндөр болуп атат. Аны алган биздин жанагы балбандарыбыз дагы оюнду 2 эсе 10 эсе кылып көрсөтөт да. Сүйүнүч менен биздин жетекчилик биздин оюнунду ушунчалык баалап атканын алар сезет деп, сезип атат деп, анан жанагы дагы күчүн бардыгын ошол оюнга жумшайт. Убагында сборго келет. Убагында бардык жумуштарды жасайт. Мына ошо негизинде биз аларга кошумча да күч дем болсун деп, турмушу дагы болсун деп белек кылган учурларыбыз болуп атат. Аны балдар, улакчыларыбыз сезет, дайыма ыраазычылыгын билгизип жүрөт. Анан эң негизгиси жанагы жеңиштердин жыйынтыгы ушул да. Көрдүңүзбү? Ошонун артында. Ошонун артында турат. Эгерде биз жанагындай мыкты балдардын баарын колдон чыгарып алсак, башка клубтарга кетип калганда, анда биз монда жана мен айтып кеткен 10 оюн болсо чоң, ошонун 7-оону ийгилегине жетпейт элек да. Мындайда балдар кыйналган, турмушуна кыйналганда мага кайрылышат да, мен менен маектешет. Бул дагы сиз жетекчи атары ошо мага келип кайрылат. Сизге жетүү оңой элеби? Мен алар менен мисалы Кыргызстанда эме жашоодо 12 ай болсо, 8 ай алар менен да мен. Сүйлөшүп турабыз, сборлордо чогуу болобуз. Бир нанды бөлүшүп жейбиз сборлордо. Бир дасторкондо отуруп тамак ичебиз. Бирок ар кимисинин баягы турмушундагы болгон көйгөй маселени жекеме-жеке сүйлөшөбүз. Келип мага кайрылышат. Байке мындай болуп атат, ооруп калдым. Биягым ооруп атат. Аны алып барып лечение кылдырабыз. Байке ушундай бир аз үй бүлөлүк турмушта ушундай бир аз кыйынчылыктар болуп атат. Жер участогун алайын дедим элем, ошого жардам бере аласызбы? Үй там салайын дедим элем, жардам бере аласызбы деп. Көп учурлар болду. Кээ бирлердин ушундай ачыгын айтайын, үй бүлөлүк кредит алган учурлары бар да, үй бүлөлүк. Ошо кредиттин мөөнөтү келип калды, байке жардам бериңиз деген. Ошо жана погашение кредит деген учурларда кредитин жапканга жардам берип атабыз. Бул түйшүк маселе көп. Балдарда да ал анткени ал балдар ушул бүгүнкү жашоосун, турмушун ушул улакка арнап коюшту. Алар 2 айлап сбордо жүрөт. Анын үйүндө огородо калып атат, тоодо малы калып атат. Бирок ал келбей койсо ошакта иш кылат. Бияка келсе тиги жумушу калып калып атат. Анан кийин жетекчи катары ошо проблеманы чечкенге биз жардам берип атабыз. Орточо ынтымактын атын айтпасаңыз дагы. Орточо гонорары канча бир оюнчунун? Бир жылдык. 400 000 сомго чейин алгандар бар. Бир жылдык. Бир жылдык 400 000 сом, анан кийин ар бир оюнда мен өзүмдүн атайын арнаган белектерим бар. Жеңишке жеткен сайын, ар бир жеңишке жеткен сайын баардыгына тегиз ошондой бир каражат, финансовый жактан мен жардам беремин. Ошонун негизинде кошкондо көп эле болуп кетет да алардык. 500-600 миңге чейин болуп. Мен көргөн видеолорума караганда сиз мисалы байге миллион болсо, сиз анын үстүнө дагы миллион кошуп туруп балдарга берген видеолоруңузду көрдүм. Ошондой болгон, мисалы ар бир бала 100 миңден алган. Ошо жеңишке жеттиңер деп рахмат айтып, 100 000 сомдон байга үстүнө дагы 100 000 кошуп бергем. Контракт башка да. Ар бир жеткен чемпионго биринчиликти алгандан кийин өзүнчө дагы сый акы деп коебуз го. Ошолорду алып турат. Балдарчы эми Кудайга шүгүр, ошо достор бар экен. Анан акыркы жылдары демөөчүлөрүбүз пайда болду. Ынтымактын оюнун көргөн сайын демөөчүлөр пайда болду. Алар менен договор түзүп, контракт түзүп, мына ошолор негизинде жана сбордо өткөндөрүбүз,
аттарга жем чөп алганыбыз, витамин алганыбыз, мунун баардыгы ошо демечүлөрдүн негизинде да ошо жеңиштерге жетип атабыз. Мисалы, аттарды дайындаш бул өзгөчө бир чоң түйшүк да. Эң негизгиси ат менен бала келиши үчүн атты балага ошондой дайындап беришибиз керек. Улакчыга. Улакчы келбей бир атты имип кетпейт же өзү бир атты жетелеп келип улак чаппайт. Жана улакка чабылып отурган ат бул 12 ай даярланат. 12 ай даярданып, ошол ар бир оюндан, ар бир тренировкадан мындайча айтканда сыноодон өтүп, анан ошо баланын колуна тиет да. Ал оюнчу бала 3-4 ат тандайт. Могу жагат, могу жакпайт деп, анан бир атка токтойт да. Ошол атты бесектеп мындай өстүрүш канча деген эмгек. Анын артынан саяпкар иштейт. Анын артынан ветврач иштейт. Ошол аттын артынан. Анан жана атты караган жигит ошонун баладай кылып көзүнө күнү түнү карайт. Ар бир оюнда 12 ат, 13 ат болот да. Бирөө запас менен кармап жүрөбүз. Бир ат кокустап оюнга чейин кокустап калса, ошо атты киргизе коебуз да. 14 атка чейин керекирсе карайбыз. Анан ошону аттын ээлери бар да. Ошо аттын ээлерине мен терең ырашчылык билгизем. Көбү таластын кулундары болот. Ошол боюнча айтып берсеңиз да. Жогорку лигада ойногон аттардын баалары бүгүнкү күндө $100,000 чейин жеткен аттар бар да. Мисалы, баасы жок деген аттар бар. $50,000 аттар бар. 10,000, эң эле арзаны бир $10,000 да. Адан өйдө кетет. Ошол аттарды баягы ошо улакка көрмандык кылган, атка кызыккан биздин эр азаматтарыбыз бар да, агаларыбыз бар. Анан ошолор айтсак ошол атты алышат. Могу ат, мисалы, биздин могу улакчыбыз чабагам деп атат, кызыгып атат, ошол атты алып бербейсизби дегенден ал киши менен кол алышып, ал бар ошол атты сатып келет. Анан жана балага отургузабыз, анан дайындайбыз. Билдиңизби? Ошону баягы жок дебей, ошону ат сатып берген аттын ээлери, эр азамат жигиттерибизге, байкелерибизге мен терең ырашчылык билгизем да. Бирок алар да ошончолук өздөрүнө мындай рахат сезет да, ошол атты жанагы ынтымакта чабып, гол таштап атканын, защитада жүргөнүн көрүп, ал ошончолук өзү сүйүнөт десеңизчи. Көрдүңүзбү? А бул көчөдөн эле сырттан эле бир атты жетелеп келип оюн көрсөтөт деген нерседен алыс болуш керек да. Мына ошондой аттарды саттырып келебиз. Кээ бирлер мисалы байкелер бар, менен эмне жардам керек деген байкелер бар. Алла ыраазы болсун. Мына ошондой байкелер бар экен, ынтымактында ошо чемпион болгонуна бирден бир себептер ошол. Жана аватардын ээси бар, мисалы. Аватар, мына азыр Орто Азияда андай ат жок да, ортого жекеме-жек. Мен Кудайга миң мерте шүгүр кылам, ошол аватар ынтымак командасында болуп оюн көрсөтүп атканда. Анын ээси мына Дамир деген инибиз бар. Мен терең ырашчылык билгизем ал кишигечи. Ал ат эртең бир кырсыктап калса, жанагы айтып жүргөн сатып алабыз деген баа ошо майдан жок болуп кетет да. А бирок ал ошо ынтымакка чапсын, ынтымактын намысы үчүн, талас элинин намысы үчүн, көрөрмандардын жакшы оюн көрсүн деп ошо атты ар бир оюн сайын бизге таптап өзү алып келип берет. Көрдүңүзбү? Мына ошондой аттар бар. Эми муну айтып отурса өзүнчө баягы чоң жомок болуп кетет, бирок мен ошондой азамат, эр азаматтарга терең ырашчылык билгизем. Аларга кандай ырашчылык айтасыңар? Алар ошол болгону аватарды сиздерге даярдап келип берсе, аватарды өзү дайындайт, биз дайындайбыз. Көпчүлүк атты биз өзүбүз дайындайбыз. Анан жана гонорар чемпион болсок, призой алып атпайбы? Мына ошол акчалардын баардыгын тегиз кылып бөлүп беребиз. Оюнчуларга аттын ээлерине тегиз кылып, мындай колдоруна карматып беребиз. Анан калган витаминдерин, чөп дарыларын баардыгын өзү алып беребиз. Орто Азиянын мен деген улакчылардын баардыгы бүгүнкү күндө ушунчалык аватарга кызыгып, суктанып турган учурда көз тийбесин. Аватар ошо Кыргызстандын курама командасында ийгиликтерин дагы жаратат деген ойдомун да. Канча акча сунуштады деле маалыматыңыз барбы? Эми аттын ээсин жакшы тааныйм, иним болот, бирок ар кандай баалар айтып жүрөт. Мен укканмын, ал баалар азыр эми аны айтпай эле коеюн, өтө чоң баа берилген. Казакстандан келип туруп, ага чоң баа берилгенде ал инибиз жок сатпайт, бул ат сатылбайт деп койгон. Сатып жүрсө деле болот бизде. Сатып жүрсө деле болот, аны эч ким токтото албайт. Бирок ал ошо ынтымак командасынын намысын ойлоду да. Көрдүңүзбү? Оюн кайка алып барат адамды. Ушундай патриот инсандарыбыз бар биздин. Улакка кызыккан, ушундай командага көрмандык кылган. Ал жок, бүгүнкү күндө аватар ошо ынтымакка чабылат деп койду. Сатылбайт.
Менин көзүмчө ошондой баалар берилген. Казакстандан берилди, башка командадан берилди. Эң көп Казакстандан келип Аватарга берилген баа болгон да. Жок деп койгон. Андай суммага азыркы учурда Кыргызстан ат сатылып көрүлөт. Андай могу жекеме могу Көккөрүнүн именно Көккөрүгө чабылган, Тайгазанга чабылган ат сатылып көрүлө элек андай суммада, бериле элек. Мен ал бааны укканда мен өзүм шок болгом да, ошо баа бергендечи. Ал киши Аватар сатса, мен деген эң чоң мындай үйлөрдү же бир чоң машина алып алса жөн эле болмок да. Ошол да. Эгерде ошо баага берип койгондо. Бир канча уна, анан бир канча уна үй алса да болмок. Чындыгында эме а эгерде бир кырсыктап калса ошол Аватар, ойлосоңуз, да биз өкүнбөйбүз, эл өкүнбөй, көрөрмандар өкүнүп калмак, бирок жана ээсине кандай удар келет да. Болбой эле койсун. Болбой эле койсун. Жамандык болбосун. Кырсыктан ары эле болобу. Бирок эгерде ошондой болуп калган болсо, ынтымак командасы эмне кылып берет мисалы ошол Аватардын? Эми эч нерсе кылбайбыз, оюнда кырсык деп айтылат бул оюн. Канча дагы баягы эми аны ошол болбосун, болуп калган учурда ошол сөз козголот да. Бирок биз көпчүлүк атты алып атканда, ынтымакка, аттын ээлеринен жоопкерчиликти алып алабыз да. Кырсыктап калса, Евратта 1 жылдап айтып атканда, эметет да, сайкайыш үчүн 1 жыл багабыз. Мисалы мен учурда бир ат кырсыктап калды, жакшы ат, 2 жыл бактык. Оюнга чыккан жок. 2 жыл аны карадык, анан кийин чыгардык. Көрдүңүзбү? Жоопкерчилик бизде анткени. Ошону сакайтып, 4 бутуна коюп, оюнга чыгарып, же ээсине кайтарып беребиз да. Кээ бирлери бар, мен өзүм оюн экен кырсыктап калды деп, туура түшүнүк менен аттарын алып кетет, өздөрү карайт. Ушундай учурлар да бар. Сиз менен азыркы баарлашуу бул жетекчилик тараптан канчалык түйшүгү оор экен жогоруда айтып аткан сөздөрүңүздөн кийин да байкап атабыз. Билип деле келгенбиз негизи. Бирок бир гана чыгымдар боюнча сүйлөшүп атабыз да. Тигинин чыгымы, мунун чыгымы, аттын чыгымы, оюнчуларга баягы ыраазычылык иретинде берилген суммалар, чоң суммалар айтылып атат. Билгендер билет болуш керек, канчалаган суммалар айтылып атканын. Анан эмне киреше? Бул улуттук оюн Көккөрүдө клубтар бар ар кандай. Бардык эле ушу тармакта анын жетекчилери бар да. Достуктун, Сары Өзөн, Жаштык, Мураз, Ийгилик, Алтын Альянс дегендей жогорку лигада. Ар кимдин жетекчилери ошо колдон келишинче өздөрүнүн каражатын жумушайт. Ошол облустан, райондон чыккан эр жигиттерден, ага инелерден каражат топтойт, марафон өткөрөт. Демөөрчүлөр издейт да. Жеңишке жетсе, ошо жеңиш менен аларды кубантат. Мына силердин жардамыңар менен ушул жеңишке жеттик деп аларды сүйүнтөт, көрөрмандарын сүйүнтөт. Анан бул тармакка мамлекеттен, каражаттан бул клубтарга эч кандай бир тыйын да каралбайт да. Мамлекет тараптан ошол уюштуруу жагына каражат бөлүнсө, биздин Госкомспорт тарабынан уюштуруу тарабындагы каржы маселелерин чечет, а клубтарга силер ушунча оюн көрсөтүп атасыңар, ушунча ат багып атасыңар, балдарды алып келип атасыңар, Ош десе Ошко, Көл десе Көлгө, Баткен десе Баткенге барып атасыңар деген каржы маселеси жок. Ар ким клуб өзү көтөрөт да, команда өзү көтөрөт. Бул жерде киреше жок. Мен ачыгын айтып коеюн, бул жерде ошо команданы жетектеген кишинин чыгымы, чөнтөгүндөгү акчасы чыгып, өзү бизнес болсо бизнестен тапкан акчасын ошо жака жарымын болобу, же 3/1 бөлүгүн болобу салып отуруп, мындай чыккан расход. Эмне пайда дегенде, ал киши ошол оюнду, ошол команданын даражасын өйдө көтөрөмүн, көрөрмандарга жакшы оюн тартуулайм деп эле аракети. Бул фанат. Ошол клубду алып чыгып, элге тартуулап жеңишке жетем деген баягы ушунчалык патриот болгон көрсөтөт да. Болду. Эгерде сиздин балаңыз Көкбөрү ойнойм десе, макул болуп бересиз? Негизи бул Көкбөрү тартам деген баланын өзүнүн дээринен болуш керек биринчиден. Анан эми кооптуу оюн деп туура мен да кошуламын, бирок мындан да кооптуу оюндар бар да дүйнөдөгү. Мисалы олимпийский вид спорт деп коебуз го. Бокс да. Бокста эки адам кадимкидей мушташат. Ол да кооптуу да, бирөөнүн ден соолугуна бирөө мына чоң залал келтирип коюшу мүмкүн туурабы?
хоккей ойынын карасак деле чоң кооптуу ойын, түртүшөт, аябай жана бар жүргө бири-бирин сүзүшөт, травма алышат. Футбол деле травма, бул эң эме футбол мисалы. Буттар менен буттар кагылышканда сынып кетип атпайбы? Бул да кооптуу ойын. Жанагындай ММА, ушу кооптуу ойундар көп да. Анын жанына караганда көпкөрүү бир аз алардан караганда сылыгыраак. Болгондо бул жерде ошол эки оюнчу болуп калат да, ат жана бала. Бирок биздин өзүбүздүн каныбызда калган улуттук oyun көрүш үчүн ушу көпкөрүү oyun биринчи коет да. Мисалы бокс менен көпкөрүүнү койсо, кыргыз элин кайсын көрөсүң десе көпкөрүүнү көрөм. Көрдүңүзбү? Анан эгер жана суроону айтып калыңыз, эгерде менин балам ошондо дээринде ата мен улак чабам десе, мен бүгүнкү күндө ага тоскоолдук кылбаймын. Башка жерге өткөзүп берүү. Өзүңүз айттыңыз, сен баягы убагы келгенден кийин өткөзүп бергенге туура келди депчи. Кимге өткөздүңүз? Ким ал? Биз жаш бала экенин интернет багыттарынан көрдүк. Эмне үчүн ал? Эми мен көп балдар менен, таластык жигиттер менен кеңештим. Көпчүлүгү менен кеңешкенде көбү айтты, кыйналып калабыз депчи. Баардыгы келип ошол каржы маселесин ойлонушту да. Бул жерге чоң каржы маселеси тургандан кийин финансовый жак байке оор болуп калат, тарта албай калабыз. Анан кийин уят болуп калабыз деген көп эми жигиттер менен, байкелер менен акылдашты, көп ошондо ой пикирин айтты. Анан азыркы менен алган ушу Ерлан деген жигит бул деле жаш эмес, бул деле 92-жылкы 30 жаштагы жигит, бул жигиттин гүл болуп турган учурда. Анан ошол жигит менен акылдашсам, байке мен улакка кызыккан билесиз. Албетте ал буга чейин да өзү ошо материалдык жардам берип келген бизге. Ынтымак командасындачы ар бир оюнда келип, улакчылар менен сүйлөшүп, аларга көптөгөн мындай материалдык, моралдык жактан жардам берип келген. Аны ат алып берген бизге. Ал уже мындай дайым бышып келаткан жигиттер болчу. Анан кийин сүйлөшсөм, байке менин күчүм жетет деди. Билесиз, мен өзүм ишкерлик менен алек болом Бишкек шаарында. Ушу тапкан каражаттын канча бир бөлүгүн ушул ынтымак командасына арнап койдум, баардыгын таразаладым, мен дайыммын дегенден кийин анан мен ишенип ошого өткөрдүм. Кандай сезим болот экен? Сиздин сезимиңизди сурагым келип атат. 3 жылдын ичинде ат алып берип, сиз болгон салымыңыздын баардыгын командага жумшасаңыз, сизге оюнчулар тарабынан кайра ат мингизүү. Алардын аты таптакыр башкача көрүнөт болуш керек сиздин көзүңүзгө. Бул эми бааланбаган баасы жок белек болот болуш керек да. Мен ошо 12 бала менен баардыгы менен балдарым менен тең балдар бар, эмелери менен тең балдар бар да. Бир тууган болуп калдык 3 жылдачы. Айтпадым, бир нанды чогуу бөлүшүп жеп, ысык сууна чогуу чыдап жүргөн команда болуп калдык да. Анан баягы баардыгына угуштум, ушундай 3 жыл болду, мен кетип атам десем, дагы иштеп турбайсызбы деген сөздөрдү айтылды ал тараптанчы. Сизге көнүп алдык деп айтылган сөздөр болду да. Әрине, эгерде жакшы жетекчилик кылсаң, баардыгына бирдей кам көрсөң, шарттарын түзүп берсең, ушундай жылуу сөз угат экенсиң. Мен мындай калып иштеп кете турган ниетим деле, оюм деле жок болчу. Мен жанагы 3 жыл деген мөөнөт болгондон кийин мен ошого баш ийем да. Ар жерде көрсөтүп атабы, мен анда демек бошотуп беришим керек. Мөөнөтүм келди да. Анан кийин ушу кече мындай официалдык түрдө өткөзүп берем, расмий түрдө өткөзүп берем дегенден кийин Таласка барып эметсем, ошол жана 12 балбаныбыз жанагындай церемония кылып, жакшы бир күлүк алып, дайындап коюптур. Мен негизи билген эмесмин. Мындай Кудайдын алдында турам да, мындай ойго да келген эмес, билген эмесмин. Андай мага белек кыларынчы. Анан эшикке чыксаңыз деле, эшикке алып чыгып эле жанагы атты жетелеп кирип, капитан командабыз Жөке Жолдошбек, шеф, байке, ошо сизге белек 12 баланын атынан. Сизге ыраазыбыз. Ушундай мээнет кылдыңыз, ушу мээнеттин артында сиз турасыз. Эмгегиңиз жанды. Анан бизден да бир белек алып коюңуз, эстелик катары деп эметкенде өзүм кармалбай эми эмнедерин билбей калдым. Биринчиден баягы күтүүсүз ушундай бир белек болгондон кийин, күтүүсүз адамдардан белек болгондон кийин бул өтө
жүрөккө бир сезим башкача болот экен да, жүрөктө күч. Жагымдуу, мындай көздөн жаш чыгат экен. Анан айттым, эми балдар дедим, мен бул белек силер тараптан болуп атат. Чынын айтайын, бул баа жеткис мага бир чоң белек тартууладыңар. Баа жеткис, мунун орду башкача болот мен үчүн дедим. Силер менен 3 жыл кызматташып, ийгиликтерди чогуу жараттык. Арине, эгерде менен кеткен кемчиликтер болсо, катуу сөздөрүм болсо, урушкан күндөрүм да болот да, катуу айткан күндөрүм болот. Ошонун баардыгына жакын жүрөк албагыла, мага тарынбагыла. Бул ошол оюн учурунда жеңишке жетиш үчүн айтылган сөздөр. Бая катуу ачуу сөздөр, жеңишке жетели. Көрөрмандарга жеңиш тартуулай деген ниет менен айтылган сөздөр. Силер капа болгон жоксуңарбы десем, ошол жерден баардыгы айтып калды. Эгер капа болсо катты мингизбейт элек депчи. Кетсе депчи. Ошо бул күтүүсүз өтө жагымдуу, мен үчүн чоң бир белек сюрприз деп коебуз го, сюрприз болду. Мен муну эч убакта унутпаймын. Балдарыма ошо 12 мен менен ошол ысык сууга чыдашып жүргөн балдарыма терең ыраазычылык билгиземин. Мүмкүнчүлүктү пайдаланып, капитан командага, жокиге, калган бүт оюнчуларга мен терең ыраазычылык билгиземин. Балдар молодец, азамат. Булар ошол ынтымак командасынын көрөрмандарына чоң ийгиликтерди жараттыңар. Тарыхта калган. Анткени мындай санап көрсөк, бул ошол 10 оюндун 7 алышынышы биринчи орун болушу, бул мен ойлоймун, ынтымак командасы мындан кийин да чоң ийгиликтерге жетет го депчи. Ошондон дагы ашсын деген ниет менен да. Бирок тарыхта мындай болбоптур да. Мен ойлоймун, бул жакшы көрүнүш. Балдардын күчүнө толуп турган убагы бүгүнкү күндө. Мына ошентип бүгүн өткөзүп атабыз. Аттардын эң чоң костяк түптөлүп турган учуру ынтымактына ошону өткөзүп берип атабыз. Эми ушуну жанагы Ерлан инебиз, мен ойлоймун, татыктуу тартып кетет деген ниеттемин да. Эки аттуу болдуңуз, бири азыркы жетекчи Ерлан тараптан, экинчиси 12 балаңыздан. Анан Ерлан да ошол ат мингизип узатты, азыркы келген жетекчи. Ошо кандай сый көрсөтсө, кийинки алда убагында тапшырып аткан ошондой сый көрсүн деп бата бердим да. Мен батам ошол. Эми аттар үйдө сарайга турат. Эми аны көрөбүз, таразалайбыз. Жакса оюн көрсөтсө командаларга беребиз. Командаларга беребиз аттарды. Аны ошо суутун, анын жанагы өздөрүнүн мүчөлөрүнө карап балдар өздөрү тандайт да. Ошол эми бул жерде эч кандай маселе жок. Эң негизгиси бул ошондой сый урмат көрсөткөн биздин командабызга мен терең ыраазычылык билгизем да. Анан мунун артында турган Аскат деген менин жардамчым болду, вице-президент Аскат. Көп ийгиликти алда ошол жаралганына себепкер болду да. Ошол Аскатка иниме да мүмкүнчүлүктү пайдаланып мен терең ыраазычылык билгиземин. Бул ошол аттын үстүндө жалында чоңойгон жигит да. Жана кара бураны жетектеген мурун кийин мага келди вице болуп. Ошол иниме да терең ыраазычылык билгиземин. Негизи ошо тартты бул историяга, чынында айтканда, тарыхка ошо тартып келди. Ал да жанымда. Анын мээнети да ошол ынтымакка кошкон салымы өтө чоң да. Анан жалпы ошо блогерлерге, бизди чагылдырып жүргөн, сиздерге окшогон журналист блогерлерге терең ыраазычылык билгиземин. Ар бир оюнубузда түз эфирден көрсөтүп, дүйнөгө ошо улакты таркатып аттыңар. Мына Кудай буйруса эл аралык федерациянын жетекчиси бизден болду. Зулушев Курманкул Токторалиевич жакшы оюн 31 августта уюштуруп берди, ага ыраазычылык билгиземин. Республикалык федерация көп иштерди жасап атат, алардын жааматына терең ыраазычылык билгиземин. Ушундай ийгиликтерди көбүрөөк болушуна ушулар да себепкер болду. Ошол анан президентибизге, Кыргыз Республикасынын Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билгиземин. Мына могу биздин ат майданында быйылкы Нооруз майрамын өткөргөнгө өзү жоопкерчилик алып, элге, шаардыктарга чоң бир майрам тартуулады, көпкөрү болду. Мына ушундай жакшы жышандар боло берсин. Мен ойлоймун, улуттук оюнубуз көпкөрүүнү даңгазалаш үчүн биздин ушундай нукура жигиттерибиз аман болсун деген тилекти айткым келет. Чоң рахмат айтабыз. Ошол учурда сиз дагы бар болуңуз, ишиңизге ийгилик. Сиз буга чейин жетектеп келген ынтымак командасы сиздин болгон күч аракетиңиз менен, сиздин колдооңуз менен, сиздин акыл кебиңиз менен мына ушундай ийгиликтерге жетти болуш керек. Эми жаңы жетекчиңиздер да кут болсун. Өзүңүз айткандай,
команданын ынтымагын, команданын биримдигин кармап, ошол учурда ийгиликке жетелеген бир жетекчи болсун деп толук ишенелим. Рахмат. Машында урматтуу көрүүчүбүз, кезектеги маек соңго чыгат. Кийинки бирөөдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.